Жер укугуна союз таркагандан бери ээ боло албай жүргөн жарандар иш-чараны өлкө башчысына ыраазычылык жолдоо менен башташты. Рахмат президентке, сиздерге чоң рахмат. Акыры баягы сабырдын түбү саралтын болду да. Ушул жерде 92-жылдан бери иштеген балдар бар. Мына бул жерде экөөбүз кошуна турабыз. 92-жылдан бери иштейбиз. Андан кийин орто жерде ачарчылык канча өзүбүздүн курсалык төбөстүгүндө. Эми ошол жерде эл жансактап атат. Президентибизге да чоң рахмат. Баарын мойнуна алып ушул элдин мүдөөсүн, себеби ал киши да бизге окшоп карагай отоп, бала отургузуп, көчөт отургузган киши экен. Биздин дыйкандын эмгегин билип чечип берди. Чоң рахмат айтабыз да. Жалпы Жетөгүз району боюнча жер укугуна ээ боло албай жүргөн жарандардан 1100 арыз келип түшкөн. Аларды атайын кызматтардан турган топ бир нече рет карап, ага ылайык корутундулары чыгарылууда. 17 сентябрь күнү алардын 40ка жакынына тиешелүү документтери расмий тапшырылды. Белгилей кетсек, Жетөгүз районунда 100 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөн менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Мына ошол конуштарда салынган үй бар, бирок тиешелүү документи жок. Көпчүлүк жарандар жөнөкөй эле паспорт ала албай келишкен. Мындан сырткары мында чогулгандардын көпчүлүгүнүн жер тилкелери мыйзамдаштырылыптыр. Ушул документке жете албай эле тияктан кыйналасың, бияктан кыйналасың. Ылдый ата эненин үйүнө квартирант болуп аяка жазылып жүрдүк. Мына мына бүйөсө колдусуга тийди. Ал өкмөттүгү анан биз президентибизге Садыр Кожоевго ыраазычылык билдиребиз. Ушул баарын тең колго алып ушуну бүтүп атканына. Аябай чоң рахмат. Бүгүн сүйүнүп турабыз. 92-жылдан бери ошол ар кимиси келген жаңы өкмөттөр ар кимиси эле айтып барган кишинин жана ушактап барган кишинин тилин алышып эле бул жерде эмне кылып алдың эле, тиңиттиң эле деп жүрүшүп. Эми документтерибиз колубузга тийди. Бул тарыхый нерсеге президентибизге аябай чоң рахмат. Андан тышкары биздин азыркы иштеп аткан айыл өкмөттөрүбүзгө баса айта кетейин, тиги Нурбек Тукешевичке, акимибиз Эрмек Ибраимовичке аябай чоң рахмат айтабыз. Белгилей кетсек, бардык түшкөн арыздар канааттандырылбай калууда. Себеби айрым жарандардын арыздары негизсиз, мыйзамдуу эмес болуп чыгууда. Мындан сырткары айрым жарандар мунапыс жарыялангандан кийин муниципалдык же айдоо жерлерге фундамент куя коюп, менчиктештирип кетүү аракеттерин көрүп жатышканы айтылды. Эл болгондон кийин баягы 5 кол тең эмес деген болот экен. Баягы туура эмес маалыматтардын негизинде фундамент куюлса эле ошол жер мунапыстан өтөт деген баягы түшүнүк пайда болуп кээ бир жерлерде. Биздин жарандар ошо баягы мыйзамдуу жол менен кетпей, быйылкы жыл менен фундаменттерди кое алган учурлар кезип атат. Муну биз комиссия карап, атайын инспектировать этип, жерлеринде тизмелерин тактап койдук. Эми муну тиешелүү тиги Кыргыз Айыл чарба министрлигинин астында жер суу көзөмөл агенттиги бар, департамент. Ошол жака берип атабыз. Эми алар мыйзам чегинде тиешелүү чараларын көрөт болуш керек. Жер мунапысы жарыялангандан бери жалпы район боюнча 700 жакын жарандардын арыздары толук каралып, мыйзам жол бере тургандарына мамлекеттик актылары колдоруна тапшырылган. Аталган иш-чара арыздар толук аяктамайынча активдүү жүргүзүлө берет. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.